Салам достор, Уят эмес подкастын угуп жана көрүп жатасыздар. Менин атым Таңжолпон, ал эми бүгүнкү биздин темабыз баланы пландоо тууралуу. Балалы болгондой көрүнбөйсүң го? Веселый өзүңчү. Анан кандай болуш керек? Кичине стереотип бар го, чачап сыйган, кичине нервный. Пландаган жеңил өтөт окшойт. Морально готова болот экенсиң, атай билет экенсиң. Мына 9 айдан кийин ата эне болот экенсиң. Точнее, уже билип даяр болуп морально, анан кийин начинаешь легче к этому относиться. И анан тем более мен кеч төрөдүм да, кыргызский понятиемче. Карадал болуп кетип. Карадал болуп төрөдүм да. 26-да төрөдүм. Анан уже окуумду бүттүм, иштедим, ойноп жүрдүм. Попутешествовала, да, то есть уже спокойно, анан кийин семейный жизньга, үйгө турганга даяр болуп, спокойно отуруп калат экенсиң. Пландоо дегенде өзү кандай экен? Эмне кылып пландаш керек экен? Пландайбыз деп койдуңар, анан гинекологко бардың. Жок, пландоо дегенде биринчи өзүңөрдүн, оказывается, надо финансовые расходы учесть, чтобы у вас была работа, чтобы и у тебя, у него была работа. Өзүңөрдүн кичине, особенно аялда сбережение деген нерсе болуш керек да, анан кийин акча топтолгон, эң топтолгон, чтобы үйүңөр болуш керек, үйүңөр Комаровский айтмакчы, педиатр деген көп эле ата эне билет окшойт, уже ата эне болгондон кийин билип баштайсыңар. Ал айтат, в первую очередь өзүңөрдүн үйүңөрдүн условиясы жакшы болуш керек. Термометр болуш керек, гигрометр деген нерсе болуш керек, чтобы влажность воздуха должна быть. Анан кийин ошол баарын эме даярдап, баарын сатып алып, анан уже эме кылса ойлонсо болот экен. Анан гинекологко кандай барганда өзүңөрдүн кандай проблемаңар бар болсо, ошону жок кылышыңар керек. Боюнда бар болгондо көп нерсени ичсе болбойт, кылса болбойт. Балага зыян деп айтышат. Ошон үчүн баарын заранее кылып коюш керек. Анан кийин мен башка гинекологко баргам. Анан кийин пока билген эмесмин да кимге төлөгөндөн. Анан ал жактан ошо дарылерди жазып, анан уже все нормально, воспаление убрали. Анан кийин уже когда определились, у кого будет кимде төлөйм дегенде, анан ошо гинеколог барды, мен мазокторумду көрдү, анализдеримди. Сейчас какие-то жалобы есть деп сурады менден. Анан жок десем, анда витаминдерди жазып берди. Ал өзүңөргө карап эме кылышат. Организмди даярдап башташ керек. Анан ошолорду ичип баштайсыңар. В основном аялга жазат экен, эркек кишиге это желательно не курить, не пить, не употреблять спиртное, алкоголь деген нерсени жок кылыш керек. Зыяндуу адаттарга тыюу салып турбай алышат. Ооба, ошондойлорду заранее хотя бы за полгода алып койсо жакшы болот эле. Демек, бирок пландагандай мындай төрөтүң жеңилирээк өттү окшойт, жама сеники кошпойлуу учурда. Биринчи токсикозум аябай, биринчи триместрда токсикозум аябай кыйын болду. Мен бир ошибкам деген надо было еще ашказаны текшерип коюш керек окшойт, потому что возможно ошодон аябай кыйын токсикоз болду да. Эми бир саатта 4-5 жолу куса өрүп, тамак кирбей больницада жатып чыктым. Анан дагы анан кийин бир ай стулум жок болду, мачам деле жок болуп, анан ошо ойлонуп калдым да. Анан врачта айттым, во время беременности ашказаны текшертип албайсың, бирок эмдикиде бүткөндөн кийин уже надо провериться, возможно из-за этого токсикозум катуу болду окшойт деп койду. Анан кийин сен гинекологко эле баргансың да, гинекологдон башкага да барып коюшуң керек болуш керек. Эми ошо кайсы проблемаң бар болсо, наверное, да, мен ашказанымды эми тянула, барбай койгом да. Не хотела и не готова была. Но надо было, оказывается. Төрөт учуру кандай болду? Төрөт учурум аябай жакшы болду. Менин оюмча аябай жеңил өттү. Во-первых, ал менин эмем, врачым мен кайненемди төрөткөн, кичинекей кызын, анан мен абысынын 3 баласы төрөгөн. Анан ал врач дагы өзү мындай жакшынакай киши экен, спокойный киши экен. Аны карап өзүндөй мындай умиротворение болуп калат экенсиң да. Во время родов кыйкырбадым. Дышы деди, дышать эттим. Токто десе токтодум. То есть родзалда абсолютно тишина была. Где-то 20 минут эле, жарым саат эле төрөп койдум окшойм, аны угуп атып эле. Главное, врач туруш керек экен. Анан паника бербеш керек экен. Позитивный настрой. Аман эсен, бул врачым жакшы, бул врачым уже канча адам төрөткөн, еще отзывы о нем хорошие были, уже мен билгем да, бул мени жакшы төрөтөт деп жакшы төрөп алдым. Пландалып төрөлгөн бала баары бир башкача болот бекен, мисалы даяр болгонуң, осознанный болгонуң сезилип жатабы? Көп эле айтышат го эме деп, ребенок бала эме ата эненин эмесин, наследиесин чувствовать этет депчи.
Анан эсити уже мен айтып атпаймынбы, мен уже ойноп баардым, бүтүрдүм, спокойно үйдө отурам, не паникую, уже к этому была готова, и ребенок чувствует мое спокойствие, мен спокойствием билип туруп, анан ал дагы спокойно да, Кудайга шүгүр. Көп кыйнабайт сени. Кыйнаса деле эми ты понимаешь, что возможно азыр ич ооруп атат. Это ич ооругандан кийин ыйлап бүтөт. Кусагач болсо, например, эмис коесуң, анан дагы бир нерсе сурасам, может колуңа келгиси келет, бала деген бала да, анан көтөрөсүң, успокаиваешь и к этому спокойно относишься, но в биринчи очередь нужна күйөөңдүн поддержкасы керек экен, жолдошуңдун колдоосу керек экен. Эй, Наргизеч. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Аралыктары? Улуу балдарым үчөөнүн ортолору 4 жылдан. Аларды аябай пландаштырып, Эсептеп дейт. эми эсептеп болбосо дагы көп эле жерден окуп, угуп калчым. Гинекологко барганда дагы интервалын алысыраак 3 жылдан кем эмес деп көп айтылчу. Анан өзүм дагы ошол нерсени туура көрчүмүн. Анан бирок кичүү балдарымдын, уулум менен кызымдын ортосу 1 жыл 7 ай. Системам не бузулуп кетти ошондо. Жакшы эле келет. Ошондо жаңылып кеттим. Алданып калдым. Буга чейинки гинекологторго барып жүрчүмүн, анан кийин баланы эмизип, эмчектен чыгаргандан кийин, буту басып, 1 жашка чыккандан кийин, анан кайра гинекологко көрүнүп, бир сыйра дарыланып, спираль салдырчумун. Бул ирет кичүү уулум эмизип бүтө электе эле, этек кирим келе электе эле, уулум 10 ай болгондо, туура 10 ай болгондо, анан барып көрүнүп, кош бойлуу экенимди билдим. Бирок демек эмизип жаткан учурда да кош бойлуу көп айтышат го, эмизип атканда болбойт, сактанбайлыгы болот деп эмизип аткан учурда болбойт, этек кири келбесе болбойт дегенди мен дагы туура көрчүмүн, ошол нерсени карманчумун, ошол нерсеге ишенчүмүн. Бирок менин 4-чү балам, кызыбыз, мындайча айтканда, планга кирбеген кыз болду. Күтүлбөгөн жерден, себеби эмизип аткан болчумун, этек кирим келген жок, бирок боюмда болуп калды. Ошондуктан урматтуу айымдар, этият болуңуз. Эмизип атканда деле, демек сактанып. Эмизип атканда деле сактаныш керек экен. Эмизип атканда деле кош бойлуу болуп калышың мүмкүн экен. Мурда пландаштырып келдим деп атпайсызбы? Организмиңизде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Мисалы, жетишпей калды дал өзүнүн калыбына келгенгечи? Организмиме рахмат деп коеюн. Молодец экен. Молодец экен. Мен көбүрөөк эмоционалдык жактан аябай алсыздандым, аябай жабыркадым. Анткени 2 кош бойлуулук катары менен болгондо мен 3,5 жылга чукул декреттик эргүүдө болуп калдым. Үйдө болгонго туура келди. Бул бир жагы, экинчиси балдардын ортосу 1 жыл 7 ай болгондо экөө эгиздей эле болуп калат экен. Анткени мурунку балдардын ортосу 4 жыл болгондо 4 жаштагы бала кадимкидей өз алдынча болуп калат. Аң сезими жетилип калат. Мен улуумун, бул кичүү, буга кам көрүш керек, жакшы көрүш керек дегенди түшүнөт. Анан өз алдынча тамак ичип, өз алдынча туалетке барып калган учуру болот. Анын үстүнө 3-4 жаштагы балдар, алар деле көп көңүлдү талап кылат, бирок башка энелер деле байкаса керек, 3-4 жашка чыгып калган балдар көп кучактаттырып, өптүргүсү келбейт да, алар качып калышат, аларга мынтип келип кучактап, эзип, өпкүлөсөң деле мындай ойногонго шашат, аларга мындай бул нерсеге анчейин муктаж болбой калат да.
Ал эми 1,5-2 жаштагы бала ал дагы деле кучактаганга, сени менен чогуу жатканга, чогуу турганга ар дайым этектеп жүргөнгө муктаж болот. Анан ошол учурда 2 бала болуп калганда мен аябай кыйналдым. Анан психологиялык жактан дагы ошол берки балам толук көңүл бурулбай калгандай сезим калтыра берчү. Анткени жаңы төрөлгөн балага көбүрөөк көңүл керек болот. Азыр ошо сөзүбүз жыйынтыктаганда наргизе же пландалган жакшы экен, же пландалмамда экөөнү байкоо салып көргөндөсү. Пландаган жакшы, анткени пландаган аял киши үчүн биринчи кезекте өзү үчүн жакшы. Анан албетте бала үчүн жакшы. Анткени сен баардык көңүлүңдү үй бүлө мүчөлөрдүн, атасынын, апасынын, чоң ата, чоң энесинин баардыгынын көңүлү ошол балага бөлүнөт, ошого багытталат. Анан улуураак балага тиешелүү мамиле жасалат. Ал эми ортолору жакын болгондо, мисалы үчүн 2 жаштагы, 1,5 жаштагы баланы сен чоң деп анын үстүнө салыштыра келгенде ал бир топ эле чоң болуп калат экен да, жаңы төрөлгөн балага салыштырмалуучу. Муну чоң көрө берет экенсиң, бирок ал бала өзүн чоң катары кабыл албай эле. Анан ага мисалы үчүн оюнчуңду берип койчу, сен чоңсуң да деген аргумент иштебейт да. Ал андай нерсени такыр түшүнбөйт. Кайра ачуң келет, эмне түшүнбөйт чоңда. Ошол жагынан балдардын аралыгы алсыраак эле болгону туура. Бирок эгер кокус удасы менен болуп калса, менче бул күндөрдү деле баштан өткөрсө болот. Жубайыңдын колдоосу? Эгер жолдошуңдун, жакындарыңдын, кайната кайненеңдин колдоосу болсо, эгер сага каралаша турган кишилериң болсо, анда бойдон алдыруунун зарылчылыгы жок. Анын үстүнө бул бойдон алдыруу дагы бул аял киши үчүн аябагандай чоң стресс. Эгер ушундай бир тандоонун алдында туруп калсаңыз, бул колдой турган адамдардын болушу бул эң негизги факторлордун бири. Көпчүлүк жана бала бир нерсе болуп калса, же кош бойлуулукта кандайдыр бир көйгөйлөр болуп калса, аялды күнөөлөйт эмеспи? Анан ошо пландоо аялга гана керекпи? Же сөзсүз түрдө? Экөөсү тең даярданыш керек. Биринчи кадам ошол эми пландоо боюнча эмнелер кылыш керек, госко баратпы, частный клиникаларга барат. Булар эми өздөрүнүн чечим кабыл алышат, экөөсү акылдашып туруп үй бүлөдө. Эмнелер кылыш керек, мен как гинеколог катары айтып өтөйүн. Буларда биринчи кадам аялы гинекологко, күйөөсү, жолдошу болсо урологко барып, бир жолку осмотрдан өтүп коюш керек. Гинекологко барганда эмне кылат? Аялдарга эмнеге барышым керек дешим мүмкүн да. Эмнелерди тапшырып көрөт, анализдерди, бардык текшерүүлөрдөн өтөт. Эмне максатта? Чтобы боюнда болгондо ошол баласын жогото албаш үчүн. Боюнан түшүп калып, же замершилер көп болот, же бала эрте төрөлүп калып, ара төрөлүп калат, же төрөттөн кийин баланы чарчап калбаш үчүн. Не только бала, даже аял өзү төрөттөн кийин өзүнүн ден соолугу да, мен төрөттөн кийин бул жагым минтип калды, тигиндей болду, өзүнүн ден соолугунан дагы начарлашына алып келбеш үчүн ушул кадамдарды жасаган туура келет. Качан башташ керек даярдыкты? Эми сөзсүз эле тойго чейинкилер эмес, бизде баягы 2-3 балалы болуп кийинкилерин пландагандар бар, кош бойлуулукка 6 ай мурун. 6 ай мурун. Минимум 3 ай. Эмнелерди кылыш керек? Мына ушул биринчи кадам, дарыгерлерине барып көрүнүп, баарын бүтүрүп, анан витаминдер. Бул витаминдерди ичип, андан сырткары витамин ичтан бүттү, баарын бүтүрдүм, кыйратым дебестен эле адам өзү баягындай дени сак жашоо дейт, здоровый образ жизни башташ керек. Зыяндуу адаттардан. Да, вот ошолорду как раз айтып өтөйүн. Уйкуларын жакшы кылыш керек, стресстер аз болуш керек. Себеби стресс көп биздин сырттан келген жаман жеген тамактарыбызга караганда да стресстин зыяны көбүрөөк деп айтышат да. Стресс болбош керек. 7-8 сааттык уйку менен гормондорду, баягы щитовидный железаларда гормондордун бузулуусу көп байкалат. Бизде ошол жактарды дагы оңдош керек. Анан
туура тамактануу. Биз бардык дарыларды ичебиз, жейбиз, көрөбүз, муну ичишим керек экен, муну деп изденип жүрөбүз. Бирок ошончолук биз тамак аштарды издеп жебейбиз. Мында мол витамин бар экен, ушуну кылайынчы деген ордуна ушул дарын жакшы деп атат, ушуну ичейинчи дейбиз. Жок. Эң жакшы питанияны жакшы оңдосо, бизде көп дарыга, дарыгерге муктаждык болбойт го деп ойлойм да. Айтып коет го, дартыңды табагыңдан изде деп. Анан туура тамактанган адам аптеканы кайда экенин билбейт дегендей эле. Ошого биринчи туура тамактанып бериш керек. Анан уйку, ошол туура тамактануу, анан күйөөсү дагы өзү дагы жаман адаттардан арылуу керек. Бул тамеки же спирттик ичимдиктеринен жана зыян баягы экологический продуктыларды жегенге аракет кылыш керек. Жолдошу дагы. Жолдоштор уролог, ошол эле туура тамактануу, өзүнүн ден соолугуна кам көрүү, ошол эле аялдар эми көбү тамеки тартпаса керек. Жолдошторун тамеки тартырбай, ошол спирт ичимдиктеринен алыс болгонго үндөш керек. Демек, жыйынтыктай кетсек, пландоодон баштаганда биринчи аял гинекологко, эркек уролог барат, анализдерди тапшырышат, анан витаминдерди иче башташат, 6 ай мурун. Бар болсо, анда баланы пландайт. Туура эле? Да.